Салам достор, назарыңыздарда Аралаш медиа. Бүгүн сиздерге Робин Гуд деп аталган кызыктуу тасманы кыскача баяндап бермекчимин. Сиз шашпай отуруп видеону аягына чейин көрүүгө даяр болуп калган болсоңуз, биз тасманы талдоону баштадык. 1119-жыл тасманын башында эле Робин Лонгстрейт аттуу аскер адам менен таанышабыз. Ал ошол учурдагы Англиянын падышасы Ричард Арстан жүрөктүн аскерлеринин арасындагы жаачы болчу. Ал эми падыша Ричард узак убакыт бою жортуулда жүрөт. Азыркы учурда алар Франциянын аймагында кайсы бир чепти басып алуунун аракетинде. Ошол жерден бир топ убакытка чейин катуу салгылаш жүрүп, Ричарддын аскерлери дээрлик чепти алганы деле калышты окшойт. Алар чептин оозун өрттөп жибергенге жетишип, бирок дагы эле чептин ичине киргенге мүмкүн болбой турду. Ошондо падыша Ричард жеңишке бир гана кадам калганын сезип, чабуулду токтотуп, согушту эртеси улантмакчы болот. Бул учурда падыша Ричарддын баласы Ион Англиядагы хан сарайында эч нерсе менен иши жок жыргап жүргөн эле. Бул кезде Ричарддын аскерлери чептен алыстап эртеңки күндү күтүп калышты. Ал ортодо каарманыбыз аскерлердин арасында оюн ойнотуп жатат. Ал 3 идиштин бирөөсүнө тоголок ташты салып айлантып койсо эле, эч ким ал ташты таба албай утулуп калып эле акчаларын берип жатышты. Анда Робиндин жолдошторунун арасынан бирөөсү келип, "Сен бизди алдап жатасың. Менин оюмча бул 3 идиштин ичинде тең таш жок" деп айтып, Робинди алдамчы деп уяткарып эле 3 идишти тең ача койсо, бирөөсүнөн таш чыгып калат. Ошол жерден Робин жинденип кетип, уруш чыгарып, экөө мушташып жатса, ал жерге падыша Ричард өзү келип калат. Анда падышанын суроолоруна Робин чынчылдык менен жооп берип, урушту биринчи баштаганын айтып, анан да падышанын текшерүү иретинде сураган суроолоруна ушуга чейин жортуул согуштарда жүрүп андан тажаганын, согушу жок эле тынч жашоону каалаарын ачык айтат. Падыша Робиндин чынчылдыгы үчүн мактайт, бирок ошентсе да алар мушташкандыгы үчүн жолдоштору менен кошуп бир жерге байлатып салат. Эртеси падыша Ричарддын аскерлери дарбазаны талкалап кирип, дээрлик чепти басып алышты. Бирок сүйүнгөнгө али эрте болуп, чептин кырына чыккан жөнөкөй эле ашпозчу арбалет менен ханды таамай атып өлтүрөт. Ошентип падыша Ричард дал ошол жерден өлүм таап калат. Андай кабарды уккан Робин байланган жерлеринен бошонуп чыгышып, жортуул аяктаганын айтып эле жора жолдоштору менен бирге Англияга кайтмакчы болуп калат. Бул учурда падыша Ричарддын 10-15 аскери хандын таажысын алып эле тезинен Англияга кайтып баратышкан эле. Бирок аларды жолдон кимдир бирөөлөр тосуп алышып, баардыгын кырып салышып, алтын күмүш буюмдарын баардыгын уурдай башташат. Көрсө ал азыр эле өлүп калган падышанын баласы Ханзада Иондун жактоочусу экен. Буга чейин бул Готфрид деген адам Франциянын падышасы Филипп менен жолугуп жүргөнүн көрүүгө болот. Демек бул адам таажынын өз мекенине жетпешин каалаган чыккынчы экенин түшүнөбүз. Дал ошол учурда Робин ал жерден жолдоштору менен өтүп бара жаткан эле. Алар кезигип калышып, бир жамандыкты сезген Робин жолдоштору менен дароо эле жанагыларды кырып салышат. Мындай болуп кетээрин күтпөгөн Готфрид атын минип качып жөнөйт. Анда Робин аны бир жолу жаа менен атканга жетишип, бирок өлтүрө албай калат. Жаанын огу болсо качып бараткан Готфриддин оозун жырып кетти окшойт. Андан соң Робин жолдоштору менен курман болгондордун арасынан бир тирүү адамды көрүп калат. Өлүм алдында жаткан Англия аскери Робинге өзүнүн кылычын берип, исми Роберт Локсли экенин айтып, кылычын Ноттингемдеги атасына алып барып берүүнү суранат. Робин болсо өлүм алдында жаткан аскерге жок дей албай, ага убадасын берип коет. Эми ал жердеги алтын күмүш жана баалуу буюмдарга Робин жана анын жолдоштору ээлик кылып, хандын таажысын хан сарайга жеткирип берүүнү чечишет дагы. Ал жердеги өлгөн аскерлердин кийимдерин кийишип, жол жүрүп отуруп деңиз жээгиндеги кемелерге жетип келишет. Ал жердеги падышанын кемесине падыша өлгөндүгүн айтып, анын таажысын хан сарайга алып бара жатышкандыктарын айтышат. Ошентип кеме менен жол жүрүп отурушуп, Англияга да кайтып келишип, Робин өз колдору менен падышанын баласы Ханзада Ионго таажыны тапшырат. Ион дароо ошол жерден падыша аталып, мындан ары элди башкара баштайт. Ошол эле учурда жанагы Готфрид деген чыккынчы хан сарайга да жетип келгенин көрөбүз. Көрсө ал Ханзада Иондун ишеничине буга чейин эле кирип алыптыр. Ал эми Робин жолдоштору менен бирге ал жактан чыгып, дароо эле Ноттингемди көздөй жол тартып кетти. Ал эми Готфрид хандын таажысын алып келип берген Робинди көрүп, бул ким болсо да көптү билген адам окшойт. Ким болсо да биз муну тезирээк жок кылышыбыз керек деп кул алдындагы адамдарга айтып жатканын угабыз. Түндө Робин жолдоштору менен токойдо түнөп калышат. Таңга маал аларга Готфриддин адамдарыбы же башкаларбы айтор кол салуу болуп, бирок эч кимди өлтүрө албай качып кетишет. Ал эми кийинки көрүнүштө падыша Ион мамлекеттик иштерди анчалык өздөштүрө билбегендиктен баардыгын өзү каалагандай кылып эле өз кызыкчылыгы үчүн элден да көбүрөөк салык ала баштайт. Анда көп жылдан бери анын атасына кызмат кылып келген адамды кызматынан бошотуп, ал кызматты жанагы жактоочусу Готфридке өткөрүп берип коет. Анан да Готфридке сен түндүккө барып түндүктөгү элдерди көзөмөлдөп, ал жактын баардык салыктарын чогултуп кел деп кетирет. Бул кезде Робин жолдоштору менен Ноттингемге да жетип келип калат. Ал жолдоштору менен коштошуп, мындан ары баардыгыбыз чачырайбыз деп айтат да кетип калат. Дароо эле баягы Роберт
Роберт Локслинин атасы Уолтер Локслини таап келет. Ал адамдын көзү көрбөгөнү менен көп нерсени туя билген адам экен. Кылычты алаары менен баласынын бул дүйнөдөн өтүп кеткенин сезип, дароо эле Робинге сунуш киргизет. Ал Робинге эгер элдер менин баламдын өлгөнүн укса, анда менин бар байлыгым падышалыкка өтүп кетет деп айтып, мен сенин атаңды таанычумун, мен сага сен билбеген көп нерселерди айтып берем деп Робинди бир канча убакытка чейин анын уулу Роберт Локслинин ролун аткарып турууга чакырат. Роберт ага макул болот, бирок Роберт Локслинин жубайы Мэрион башында аны сус кабыл алат. Ошентип Робин кайра бат эле жолдошторуна жолугуп, аларга жасалма түрүндө Роберт Локсли аттуу кадыр барктуу адамдын ролун аткарып жаткандыгын айтат. Мэрион болсо аны башта жактырбаганы менен бара-бара Робин жолдоштору менен көп иштерди кылып, буудай себүү үчүн ондук данды уурдап келишип, алдыда боло турган ашарчылыктан элди сактап калгандан кийин анын Робинге деген мамилеси өзгөрүп, аны жактыра да баштады окшойт. Ал эми Готфридтин түндүктөгү иш-аракеттери элдин баардыгын кыжырланта баштады. Барган сайын өлкө чачырандыга айланып, Англиянын биримдиги ыдырая баштады окшойт. Өтүп кеткен падыша Ричардтын кеңешчиси падыша Иондун апасына келип кеңешип, Англия чачырап күчүн жоготуп баратат. Ал эми Франция кайрадан күчтөнүп бизди басып алганы келе жатат десе, Иондун апасы ага бул жөнүндө кабарлап, ал жөнүндө сүйлөшкөнгө аракет кылат. Акыры падыша Иондун мээсине бир нерсе жеткендей болду Айтор. Эл башындагы барондордун баардыгын чогултуп жолугууга келип, канткенде биз Францияга туруштук бере алабыз деп жыйын өткөрө баштады. Анда көп элдин арасынан согуш тактикасын жакшы билген Робин чыга келип, эгер биз баарыбыз бир муштумдай биригип Францияга каршы турсак, анда биз оңой эле жеңебиз. Биз албетте биригебиз, бирок биздин падыша кээ бир нерселерге убадасын бериши керек деп айтат. Ал падышага калктын укуктарын камсыз кылуу менен бирге салыктарды азайтып, анан да өлкөнү бириктирүү үчүн Магна картасына кол коюуну сунуштайт. Анын сунушуна баардыгы макул болуп, падыша Ион да өз сөзүн берет. Дал ошол жыйын болуп жаткан учурдан пайдаланып, Готфридтин чыныгы чыккынчылык жүзү билинип, ал аскерлери менен Ноттингемге кирип келет да элдин баарын кыра баштайт. Ошол жерден Готфрид өз колдору менен Уолтер Локслини да өлтүрүп салат. Көп адамдарды сарайга камап өрттөгөнү калганда, ал жерге Робин кайтып келип, башка барондордун жана аскерлердин жардамы менен Готфридтин бир топ аскерлерин кырат. Акыры Готфрид кайра эле качып жок болот. Робин туткунга түшкөндөрдүн арасынан бир аскерди кыйнап жатып, Франция аскерлери кайсыл жерге келип жайгашаарын билип алат. Ошентип баардык барондор Франция менен согушка жөнөмөкчү болуп калышып, кетип жатканда Робин менен Мэрион бири-бирине болгон сүйүүсүн билдиришет. Бул кезде деңиз менен келе жаткан Франция аскерлери дээрлик жээкке жетип калышты. Англия аскерлери да катуу даярдык менен жээкке келип калышты. Англия аскерлери эң алгач эле жаргырына турушуп, жамгырдай жаа ата башташты. Андан соң эле атчан аскерлер каптап киришип, катуу салгылаш башталды. Робинди таң калтырып эле ал жерге согуш кийимин кийип Мэрион да келип калыптыр. Ошентип кандуу салгылаш бир топко чейин уланып, бир кезде эле согуш талаасынан Готфрид менен Мэрион кездешип калып, Готфрид Мэрионду өлтүргөнү калат. Аны көргөн Робин ал жерге жетип келип, Готфрид менен жекеме-жеке кармаша баштады. Экөө бир топко чейин кармашып отуруп, акыры Робин эки кеменин ортосунда калып калат. Убакыттан пайдаланган Готфрид кайрадан качып жөнөйт. Жээкке чыккан Робин жаасын алат да бир топ алыстыкта качып бараткан Готфридти бир топко чейин мээлеп турат да таамай атып өлтүрөт. Ошентип Мэрион да аман калып, англиялыктар франциялыктардын мизин кайтарды. Франциянын падышасы Филипп жең албасына көзү жетип, дароо кемелерин артка кайтарды. Англиялыктар жеңишке кубанып жатышат. Тасманын аягында баягы падыша Ион бир да сөзүнө турбай, баягы кол коем деп сөз берген Магна картаны өрттөп салат да. Робинге болсо мыйзамга каршы чыккан деген күнөөнү коюп аны издете баштайт. Бирок алар Робинди издегенче эле Робин жана Мэриондун бир топ шериктери, бир канча адамдар Шервуд токойуна жашынып кетишкен эле. Менин оюмча эми Робинди эч ким карамай албайт жана ал карапайым калкка жардам берүүнү уланта бермекчи. Тасма ушундайча соңуна чыгат достор. Видео жаккан болсо мага жакты белгисин басып, дос тааныштарыңыз менен бөлүшүп койгонду унутпаңыз. Кийинки видеодон көрүшкөнчө аман болуңуздар.